Салам достор. Мен Москвага мигрант болуп иштеп келе жатканыма быйыл 10 жылдан ашты. Алгачкы келген жылдары мигранттардын жашоосу бир топ эле татаал болчу. Анткени мигранттар өз укуктарын жакшы билишчү эмес. Экинчиден, ошол өлкөдө мигранттардын укуктары тууралуу, мигранттарга жашоо шарты түзүлгөн мыйзамдар кабыл алганын билчү эмеспиз. Үчүнчүдөн, ошол эле укук коргоочулар тарабынан көп эле мыйзам бузуулар катталганын байкачумун. Муну мен журналист катары айтып келатам. Кесүүм боюнча журналист, мен Москвага ушул 10 жыл аралыкта өз кесүүм боюнча иштеп келе жатам. Журналист болуп, дизайнер, верстальщик болуп, оператор болуп, бул жака келип режиссуранын курсун окуп, учурда Москвадагы Аскер телеканалы, Звезда телеканалында документалдык фильмдерди тартып, режиссер болуп иштеп келе жатам. Мигранттарга кандай кеңеш бермекчимин? Мигранттар, мисалы, кайсыл өлкөгө чыгаардан мурда ошол өлкөнүн мыйзамдары тууралуу, жашоо шарты тууралуу, маданияты тууралуу таанышып алып чыкса, бир топ өздөрүнө жеңил болот. Андан кийин, бул жака келгенден кийин, ушул барган жердеги эл менен жуурулушуп, сый-урмат менен, сылык-сыпа мамиле жасап, өздөрүнө тың болуп, мүмкүн болушунча өздөрүнүн жакшы жактарын, жакшы сапаттарын көрсөтсө, эч кандай кыйынчылыкты туудурбайт, эч кандай маселени жаратпайт деп ойлойм. Эмне демекчимин? Ар бир келген мигрант өз мекенине кайтып барышына тилектешмин.